жолуктук миллиондордун арасынан, ардап сезим тазасынан, башкачасың бардыгынан жарым болчу. Айрым божомолдордун негизинде жалгыз жүргөн мырзалар болобу, кыздар болобу, күз айларында же жаз айларында эмнеге жалгызмын, менде жуум болсо деген ойлорго чулганат экен да. Бул эмнеге деп ойлойсуз? Күз менен эле жаз деп ойлойсузбу? Көбүнчө. Мен ойлойм, мен бул баягы күзүндө кичине баягы түшүмө мол берип, жигиттер акча көп болгондо үйлөнөйүн же бир кыз табайын депчи. Бирок мен билишимче дагы бир нерсе бар да, кыш айларында эркек мырзаларга, жигиттерге аябай оор болуп кетет. Анткени кышкысын көбүнчө баягы эшикке чыгып сейилдейин десең эшик суук, же алып кирип тамак беришиң керек, же киного алып киришиң керек. А жайында кичине паркка сейилдеп, убакыт өткөрүп бир суу алып берсең болот да. Анан жигиттердин эң жактырбаган нерсеси ушул кыш айы десек болот. Баарын ачып атат Канат мырза бүгүн. Ачылбаган сырлар ачылып атат окшойт бүгүн. Кантсе дагы кыш айы болобу, жаз айы, күз айы, эч ким жалгыз болбосун, жалгыздык жалгыз жаратканга жарашат дегендей, дал ошол максатты көздөгөн биздин дагы студияда отурган бардык катышуучуларыбыз өздөрүнүн түбөйүн тапса экен деген ниетте ачылган биздин биз жолуктук долбоордун кезектеги чыгарылышы. Бүгүн баштаардын алдына Гүлназ айым өтө жакшы сөз айтып кетти. Азыр мен да баса белгилеп айткым келип атат. Адамдар жалгыз болбосун деп биз жолуктук долбоору ачылды десек болот Кыргызстанда. Ошондуктан бул 100% реалити шоу болгондуктан биз 3-сезондо дагы тынбастан сиздер менен жолугуп отурабыз. Биз жолуктук долбоорунда катышуучулардын орду жалгыздык эмес, бирге болуу талапкерлер менен. Сиздер дагы аракет кылсаңыздар болот. Ал эми Гүлназ айымды дагы балким ушул куттуу студиядан турмушка узатабыз деген да жакшы ниетибиз бар. Кутула албадыңызбы? Аябай аз кыргызстандыктар деле кутула албай атат да. Баары сизди жакшы көрөт, бирок турмушка бергиси келип атат да, турмушка берип. Жакшы ниет жарым дейт. Эгерде ишке ашып кетсе албетте жакшы болот. Ашпай калса ушул жерде алып барчу болуп турабыз дегендей. Жок, албетте ашат. Жакшы ниет кылалы, ашат. Ал эми ушул Гүлназ айымдын бактысын издеп жана катышуучулардын бактысын издеп, бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен бүгүнкү чыгарылыш башталды. Экранга жакындап келиңиздер. Бүгүнкү чыгарылыштагы эң кызыктуу чыгарылыштардын бири болот деген алдын ала прогноздор бар. Эмне экенин биздин программанын жүрүшүндө билесиздер. Биз Гүлназ айым прогноз, аба ырайы деген аябай жакшы билип калыптыр. Анткени эфирге 1 саат калганда оштон учуп келип атат. Кайра эфир бүткөндөн ошко учуп кетип атат да. Анан бүгүнкү аба ырайынан мындай жакшы жаңылыктан баштайлыбы же кичине жакшы эмес жаңылыктан баштайлыбы? Жакшыдан баштайлы. Жакшы болуп кетсин баары. Анда биз бул жакка акыркы чыгарылыштарда талапкер болуп келген жана ошондой эле көптөгөн талапкерлер келип Айтургандын жүрөгүнөн орун ала албай аткан, бирок балким алма банан алып келип көңүлүн таптыбы же чындап өзү жактыбы, ал элге мындай эме болуп калганда, мындай күдөмүк болуп калган. Кандай сонун кыргызча сөздөр, Анда кол чабуулар менен Гүлназ айым биз Бектур мырза менен Айтурган кызыбызды тосуп алабыз. Кызыл килемчеде келаткандай эле го, Айтурган. Кызыл килемде басып келаткандай го. Маанайлар жакшы экен сонун. Кечине мен ойлоп атам, ушу Айтурган чалып турду. Бектур давай экөөбүз тең аппа кийинип барабыз депчи, мына ошосуна окшош кийинип келишиптир. Чогуу байкайланда. Кеттик. Кыргыздар эзелтен эле чайга өзгөчө маани берип келишкен. Ар бир үйдө жайылган дасторкондо түркүн тамактардан сырткары сөзсүз ысык чай да болот. Салттуулукту бузбай, ден соолугуңузга кам көргөн апамдын чайы ашказандын абалын жакшыртуучу жана тамак сиңирүүнү тездетүүчү касиетке ээ. Апамдын чайы кайталангыс даамы анын ар бир тамчысында. Мындай. Ма ойбай коюп тур, мен атай менет кылып окудум эле. Чаңкап кетеби деп сынап. Сизге да коюп берейинби деп. Биринчи өзүмө коюучумун го дегем да. Негизи кээ бир адамдар бар го, кругта турса айылда өз койнор билет болуш керек мисалы. Жарма куюп атса, биринчи өзүнө коюп ичип турам, башкаларга куят го, ошол эске түшүп кетпеди. Бирок бул апамдын чайы Гүлназ айымга. Ичип туруп баштаңыз анда. Бисмилlah. Чын эле сиз айткандай экен? Ооба.
ар бир тамчысында рахат Ооба, экен. ар бир үйдө апамдын чайы болсо экен деп тиленебиз, бирок Instagram желесинде дагы, сторис желесинде дагы көп бизди мындай белгилеп аткандар көп да, мына ушул Гүлназ айым, Канат мырза ичип аткан чайды биз да ичип, биз жолуктукту көрүп атабыз дегенде көрүүчүлөр абдан көп болот. Көрүп атсаңыз керек аны деле сиздер. Ооба, көрүп атабыз, окуп атабыз. Албетте сиздердин бизге кайтарым байланыш бергениңиздер, биз менен тыгыз байланышта болгонуңуздар биздин да жүрөгүбүздү албетте жылытат. Андыктан ар дайым сиздер менен тыгыз байланышта болууга биз дагы аракет кылабыз деген ниет менен анда. Телефон номерибизди коюп коесуз бул жака. Чоң рахмат. Анда биз жолуктук долбоору башталды. Жакшы келдиңиздерби? Маанайыңыздар жакшыбы? Саламатсыздарбы? Жакшы келдик, жакшы баары. Аял жакшы, эр жакшы дегендей. Бектор мырза аябай өзгөрүлүп атыптыр, баягыдан да азыр ачылып кеттир да. Эми буюрса келечекте ушул сөз колдонулат деп атам да. Саламатсыздарбы, Канат мырза, Гүлназ айым, жалпыңыздарга салам. Алгач эле видеодон баштасак. Макул келиңиздер. Мага берип жылуулук көзүңдөгү нурларын, отун жагып сүйүүнүм, сезимимди уурдадың. Мага жагат сендеги жан дүйнөң арулугу, сездиргенсиң көз менен сүйүүнүн балуулугу. Жалгыз гана сендеми, сүйүп кетем элжиреп, көңүлүмдү карасам, элиңе жөнөнүп, жүрөгүңө жанашам, жетелешип Бул жактан мен өзгөчө идеяга басым жасагым келип атат. Идея абдан сонун. Бул видеону ким тартып берди сиздерге? Идеяны ким айтты? Көкүрөгүм тим эле көп турат. Наргиз айымды мактагым келип, аябай биз менен эртеден кечке чейин убара болуп. Жана ошондой эле Наргизаны өкүл апа кое турган болдуңар, барыңар эле. Жана ошондой эле Бектор мырзанын да мыкты достору бар экен. Бардыгы коллектив менен общий келип, жардамдашып, идея беришип. Бирок атка чөп берип аткан чындап эле ушундай болуп калды да. Бул мага берейин деп келиптир да. Андан кийин мен алып эле аны ойдо жок эле атка бере салып атпаймынбы? Негизи ачка экен атчы. Ат улам эле жулкунаттı чөпкө. Анан бул дагы алып келип бергенден оюмда жок эле алып бере салып аткам да. Анан Наргиз айым да күлүп калды да, ушуну кошуп коебуз. Сонун болуп калат экен деп, бул мындай чындап болгон да. Ат төпкөнүңүз деле чындап болгон, Атты аябай жакшы көрөм. Бирок акыркы убакта ошо Тилек менен Гүлнөрдү колчу, бирок азыркы убакта мына биринчи алдыга чыгышты. Бектор менен айтырган. Видео боюнча, идея боюнча сонун сапаттуу сонун тартылып тур. Азаматсыздар. Мамиледе ошондой болуп атабы эми? Мамиле ооба. Кошумчалай турган нерсеси жок. Аябай прям мен бардык мүнөзүмдү билип, даяр болуп келиптир. Түз эфирге чыкканда дагы өзүмдү кенен алып жүрөм да. Анан бар айтышат да, сен эфирге барып эле жоош боло бересиң го, жашоодо башкача кызсың го депчи. Бул түз эфирден ошо жашоодо мен күлүп жайнап, жүргөн көрүп эле, анан кандай десем, менден ушундай эле мүнөздү күткөн экен. Эч кандай таң калыштуу нерсе болгон жок. Анан мен деле бул мырзадан аябай мыкты деңгээлде өзүн көрсөтүп жатат деп айта алам. Себеби дегенде таарынып да көрдүм, катуу сүйлөп да көрдүм. Атайынбы же ошондой учур болуп калдыбы? Ошондой учур болуп калды. Кандай болду эле? Кандай эмес Бектор эле. Бир момент болду да, аябай мен жеңил эле тартып. Тез ачуум келип, анан кайра тез эле жабызылып кетем да.
анан ушундай кылып койбойт белең деп монтип жиним келип бир сүйлөнүп атканым бар, анан сүйлөбөй калмайм бар да, Бекмамбет мырза жакшы билет. Анан аябай көкпеттенип бир мындай сүйлөгүм келбей калган. Анан ага карабайбы нар жагынан чыгып, бер жагынан чыгып, баары бир мындай сүйлөтүп алды да меничи, баарын тип ача алды, көңүлүм алып атат. Баары жакшы. Жомоктогу бала турбай. Келиңиз Бектур мырза. Мен Гүлнур айтурганга айтсам мен ойлогондон да жакшы экен. Мынчалык деп ойлоп келген эмесмин өзүм негизи. Мынчалык тарнат деппи? Же мынчалык эрке деппи? Эрке деп деле, таарынч деп да айта албайм, билбейм. Кыял жакты да мага өзүм Чыгып негизи. сизге таарынса деле, кандай мамиле кылса деле жагып атат баары. Жагып атат мага, үй деле жагып атат. Эң сонун көрүнүш. Бир жума аралыгында үйдөгүлөрдө эки тараптуу үйдөгүлөрдө кандай сөздөр болду? Эми бул эл алдында мамиле болуп атпайбы? Ошого Сөзсүз түрдө талкуу болбой койбойт да үй бүлөдө. Мен үй бүлөдө үйдөгүлөрдүн группасында жакшы эле сөз болуп атат. Ушунча барсың эми этегине чыгып алып кел деп эле башка эчтеке каршы болгондор жокпу эч кимиз? Эч ким каршы болгон жок. Айтурган сиз тараптанчы? Мындай каршы Кандай болгондор пикирлер айтылат? Кандай пикирлер? Мен тараптан атамдын апамдар тажады окшойт. Негизи эфирге чейин эле үйгө дагы көп чуучулар келчү да, анан дайыма эле жок деп берип, азыр өзүң чеч, өзүң билесиң, өзүң сен жашооң деп сурайт, кандай болуп атат депчи, жеке оюмду айтам. Жакшы. Анан атам уже эми анын кийинкисинде көрөбүз, шашпай туралычы дейт да сенин жолуңочу. Ошон үчүн алар андай деле аябай күтүп, же болбосо мындай реакциялары андай деле болгон жок. Ал сизден турбайбы? Жыйынтык бериш сизден экен да. Саламатсызбы жалпыңыздарга? Бектур мырзага суроо бергим келип турат. Ошо айтырган таарынып сүйлөгөндө кайсы кычыктан чыгып кантип сүйлөтүп алдыңыз, ошол нерсе мага кызык болуп атат да. Кайра аракет кылайын. Жок. Анткени баягы биз сүйлөшүп жүргөн учурда айтырган сүйлөбөй коюп, мен 1 саат сүйлөтүп албай койгом да. Мен деле бул тешиктен чыккам, капталынан чыккам, буянан чыккам, акыры үйүнө кетирип кутулгам да. Анан кызык болуп атат да, ошо кантип сүйлөтүп алдыңыз, эмне кылдыңыз, кандай аракет кылдыңыз. Ал келечекке мен да сабак алып калайын деп. Ушундай кызыктырыш келип калсабы? Мен деле 1 сааттан кийин сүйлөттүм окшойт, мен деле. 1 саат 10 мүнөт чыдаш керек эле деп кой. Эми жүрөгүмө жагып аткандан кийин баардык айласын кылып атабыз, колдон келишинче. Эмне болсо колдон келсе, тоону деле алып берчи деп алып турабыз азыркы убакта. Колдон келсе. Ошол нерсе мисалы сизге жагып атат да, туура эле болот да. Мисалы 1 саат сүйлөбөй койгонгомдо өзүңүз чыдап атасызбы ошол нерсеге? Мисалы мен чыдаган эмесмин да. Айтып атпайм, үйүнө кетирип кутулгам депчи. Эми булар эми убактылуу нерсе дейм, мен постоянно ушинтип жүрбөсө керек. Эми бул башында балким сынып атат, балким текшерип көрүп атат. Эми убакыт өтө көрөбүз да. Көп нерсени Бектур мырза мындай кыздан эле эмес, мырзанын мисалы үчүн желаниясынан да. Эгер ниетиңиз мындай ушуну ача алгым келип атат, сүйлөтөм деген жакшы ниетиңиз болсо, ача алмаксыз. Мен деле мындай уже ачалайын деп калган кезде бул монтип койчу да, таарынсаң таарынбачы деген сепчи. А бул мырза мисалы мен бир характерим кармап калдыбы? Эме кылчу да, мындай бир айласын тапты да, эми ошол эле тема болбосо да башка темага буруп кетип, сүйлөп, ушинтип аткандан баягы аракетин көрүп, анан кыздар боорукер келебиз го. Кайра ийгочу деп жазылып кетем да, анан жазылып кетип аттым, улам эле анчалык 1 саатка чейин деле мынтип таарынып сүйлөбөй коюп болгон жок. Санжар келиңиз. Мен Бектур мырзага суроо бергим келип атат. Бул жакта ар дайым берилчү мындай көнүп калган суроолордун бири. Ар бирине беребиз да. Эгер сиздердин мамилеңиздер жакшы болуп кетсе, канча убакытта үйлөнгөнгө даярсыздар? Канча убакытта үйлөнүп кетесиздер? Эми ушака үйлөнөйүн деп келдик да, эми көңүлүбүз жагып кетсе, убакыт деле карабайсыз го. Ашып кетсе 2 ай, 3 ай. Сезимдер ачылса дароо эки жак бирдей, Анан Гүлнас айымга суроо бергим келип атат. Гүлнас айым ушул негизи айым тарынганда
мырзалар дароо мындай айымды жазыш керек деп ойлойсузбу же айымга убакыт берип анан бир убакыттан кийин келип жазыш керекпи? Ал ошол айымдын мүнөзүнө жараша болуп калат да. Кээ биркилер бар, атайын таарынып туруп жазса экен деп ичиңен кечирип кое бересиң. Бирок мындай кыймыл аракет күтө бересиң да, ошондой типаждарга кирет экен да. Сизчи мисалы сиздин мүнөзүңүз кандай? Сиздин мүнөзүңүздү дароо жазыш керекпи же убакыт бериш керекпи сизге? Жок, учура тийишпей туруш керек. Коркунучтуу. Бираздан кийин өзүнө келет. Алда биз Андай айымдар да бар, арабызда. Өзү менен өзү болуп, анан өзгө келип калабыз. Ошондо айтырганын мүнөзү бул таарынат экен, бирок ошол эле убакта күтөт экен да, кантип мен көңүлүм неме табат депчи. Анан бул адатка айланып кетпейби дайыма? Мен азыр таарынам, анан азыр бул менен жазыш керек деген. Антип атайын таарынайын, анан бир саат сүйлөй коеюн деген нерсе жок да. Анан ал өзү мындай ошол учурдан чыгат да бул нерсечи. Мындай мен бир нерсени айтам, дайыма ушундаймын да, бир нерсени айтам, эскертем алдын алачы. Анан кийин болбой эле ошол эле мен айткан нерсени кайра эле мынтип кайталанып атса, ушу айткым келбей калат да. Мен айткам, потому что анан айткам, түшүндүргөм, жок кайра эле ошол нерсе кайталанса, анда билгенин кыл дейм да, болду мен уже сүйлөй калам да, ооба. Анан кийин ал ошол байкап ситуацияны мындай ушул жерден туура эмес кылган турбаймын деп сразу эле оңдоп кетип аткан болсо, анан сразу жазылып калам да, всё нормально депчи, сразу көңүлүм ачылып. Мамиленин баштапкы этабында гана боло турган көбүнчө көрүнүш да бул. Эсенбек. Саламатсыздарбы барыңыздарга, кутман күн. Мен мындай кошумчалай кетейин десем, баягы кыз таарынды деп атпайбызбы? Бирок кыз таарынчы эмес, бул кыздын кылыгы деп эсептесек болот да, кыз кылыгы менен. Анан кийин мен мына айтып турганды карап отурсам, баягы Бектурга болгон сезими, сыйы бар да. Башкалардан айырмаланып карап отурсак, эфирден алып келген белектерим мындай даңазалып, бул менин талапкеримдин алып келген белеги эле деп мындай суктануу менен, сыймыктануу менен көрсөтүп отурганына мындай баа берем да. Анан кийин бир суроом, ушул бир жолугудан кийин өзүңөрдүн баягы жакшы жагыңардан да көрө билдиңер. Бир ак кара адамда жашоо ак кара менен турат го. Анан өзүңүздөргө бири-бириңизге жактырбаганда сапаттарыңызды да көрө биле алдыңыздарбы? Барбы? Жактырбаган сапат. Корктуп алыпсыз го тиң. Барбы? Жактырбаган эле сапатым жок го дейм азырынча. Жакшы билелекпиз да, 3-4 жол жолуктук. Мисалы, мен айтырган жооп бериңиз. Жактырбадым деп айтпайм, бирок ошо ат чаап жүргөн жерди учур көрүп калдыңыздар да. Анан ошол жерден мындай бир нерсе болду. Ат баш бербей жатты окшойт Бектургачы. Менин атым болсо ал ойбой койбой эле ал чуркап кетип атты улам. Анан ошентип экөөсү ойноп аткан кезде мен айткам, аркаман кууп жетсең дегем да. Бул же корктубу же эмнеден улам, атты жалаң эле тартып мынтип оозунан айырып салыптыр да, канатыпчы. Аны болсо мен түшкөндөн кийин анан аттын карасам, ошо ооздор кан болуп жүргөнүн көрүп, анан аябай эметтим да, мындай мен өзүм атка аябай жакын, жакшы көргөнүм үчүн аябай боорум ооруду да. Анан эмнеге ошо канатканга чейин тарта бересиң деп, анан ташбоордой сезилип калды. Жок, аттын үстүндө отурганда көрүнбөйт го өзү. Ат минген жигиттер түшүнөт, ал ташбоорлук эмес ал. Жана ат минип алып ылдый мындай тик зоолордон түшкөндө ошол эле аттын оозун тартасың да. Атты башка кээ аттардын оозу катуу болот да. Ошон үчүн татканга туура келет. Учур болгон жок да биздечи. Болгон мен чуркап кеткем, аркаман жет деп айткам да. Бул токтотом деп ошону атып өтөптүр. Бектур мырза мафиятайдан эле монтөргөн окшойт. Тартып эле кечке. Ошо оозу сырылганга чейин тартпай эле койсо болмок деп мен ичимен аябай таарыныч болду да. Мына атты жакшы көргөндөн уламбы? Ушундай боорум ооруду, бир сыра көз менен жаш айланып барып анан эметип калдым да. Анан ташбоорбу бул деп бир аз ачууландым да. Кичине улак ойногон аттар экен. Бул атты катуулап келсе бул жыгырат деген, бунун коопсуздугун ойлоп артынан жеткен жокмун да, атайынчы. Себеби бар. Аттын оозу канабасын деп айтырган жыгып калсам. Айтырган жыгылгандан көрө аттын оозу канасын деген ой болуптур да. Өтө керемет жооп болду. Мындай жоопко бизде ашыкча деле суроо жокко, келиңиз. Аттын оозу деп атпайбы? Атты ыйга келтириш үчүн биринчи оозун жырат да. Сиз ага эч эме кылбаңыз. Аттын оозун кой бере турган болсо, ат өзүн майып кылып алышы мүмкүн да. Ал атка боор ооругандыктан да, бир аз тартыпчы. Анан атка эле эмес, по-моему, сизге да боор ооруптур да. Жыгылбасын деп эки ат жарыш. Биринчи айтырган болуптур. Мындай сизге суроо да. Сизди билем, бир аз мындай
ийилчектикти жактырбайсыз. Эми көңүлүңүздөгүдөй бала чыкса ийилчектикти ийилесиз да. Эркек балдардын баары эле мындай ийилчек айымдар жашай берсе керек деп ойлойм да. Ийилчек дегенди кандай түшүнбөдүм. Эмнеге себептен түшүнгөндө кандай суроо? Баш кийген. Баш кийген. Айтурганда ошондой сыпат барбы? О деп отурасыз го. Баш кийгенди жактырбайсыз, өзү жашоодо мындай өзүңүздүн позицияңызды Өзүнүн позициясын кармайт да. Позицияны эчим монда көкбет десем бир көкбеттин эле жакшы тарабы бар. Бирок сиз позицияңарды кармап турасыңар да. Эгерде дейм да, көңүлүңөрдөгү мырза болсо, ошо позицияңарды кармап кийин үй бүлөдө деле мындай болбойбу деген ойду айтып атам да. Жок, Шайыр мырза, мен мындай биз арабызда болгон мамиледен уламышын деп айтып атасыз болуш керек. Баары чогуу жүргөндө мынтип спорт эткен жакшы көрөм да. Жок, андай эмес, жок деп элечи, мындай ситуацияны бир аз сапырып элечи, мындай шаңдыраак болсун деймби, ушундай да. Негизи мен ийилип, наоборот, кыскача роликте да айтылат го, видео эркек мырза башкарыш керек депчи. Ал айткан, мен айтканым ушундай болот деген нерсе мага жагат. Ийилген мага жагат. Мен ийилем. Саламатсыздарбы? Ошо чайга чыгып келип Айтурганжан кайсыл сапаттары жакты, мүнөздөрү жакты деген суроо болду. Чайга чыкканда, жолугушууга барганда кичине кечигип барып калаттым өзүм. Жетишпей жумуштан чыкканда кичине күтүп калат. Сабырдуулугу эми башында айткандай эле бардыгы. Сиз кечигип барып аттыңызбы? Эми кичине күттүрүп коюп аттым. Канча мүнөт? 10 мүнөт, 15 мүнөттө болуп калат да. Жумуштан мен ровно 8-те чыгам деп айткам да. Андан кийин 8-ге чейин ошо келип калып, чтобы сразу эле чогуу чыгып кетели деп, ошону күттүм деп эсептеп алдыңыз окшойт. Эми айткан адреске эмес, башка жакка келип алганбы, экөөбүз бир аз бирибизди издешип калдык да, анда ошого бир аз эметмелим, күттүрүп атасың депчи, ошону айтты окшойт. А так кечиккен нерсени андай оор деле көрбөйм, нормально эле. Сабырыңыз жетет күткөнгө. Албетте. Суроо кыскасы бардык жагы эле жагып атат азырынча. Толук билекпиз кандай эме экенин. Ичин толук Билгенден эмне аласыз эми? Бардык төгөрө төпкө ешкен адам болбойт да. Жок, эми ал жаман жагын да кабыл алабыз, жакшы жагын да кабыл алабыз. Өзү кандай болсо ошондой кабыл алабыз. Так жооп болду эми, Чай ичиңиз келесизчи. Ай, рахмат. Канат бүгүн башкача. Сизге чай куюп берейин деп атайын даярданып келдим. Рахмат. Келиңиз, Нурлан мырза. Ассаламу алейкум, кош келдиңер. Мен Бектур мырзага кичине суроом бар. Жашоодо ар кандай нерсе болот да. Анан мисалы Айтурган айым банкта иштейт. Жумуш мамлекеттик. Анан кийин ортоңордо жакшы болуп кетсе, Айтурган айымды жибербей, Айтурган айылга бара албайм десе, сен жактан болсо айылда жашаш керек болуп калды, кичүүсүң да мисалы. Анан ошол мамилени кандай кылып чечет элең? Ошондой ситуациялар болот да жашоодо. Жакшы суроо. Эми айылга бара албайм десем, бул ситуациялардан чогуу эле кеңешип чыгабыз го. Эми убактылуу, бирок мен убактылуу айылга жашайм да азыр. 1 жыл, 2 жыл ата-энеге кызмат кылып, Эми ал үйлөнгүчөктү сүйлөшө алабыз го дейм алса. Эми ошондой ситуация болуп калат да, ошону айтып атам да. Может, сен шаарга келесиңби, убактылуу баягы жумушунан кой бербесе дегендей нерселер болот го жашоодо. Бул суроо көбүнчө Айтурганга окшойт анда, Бул жакта жооп 1-2 жыл башында үйлөнүп калсак айылда жашайбыз дейт. Даярбызбы айылда кызмат кылып келген? Айылдан сурайм да, банктын филиалдары барбы? Которулсам болобу деп. Ал маселе чечилсе керек, бирок мен жумушумду азыркы учурда аябай бийик деңгээлде жогору коем. Аябай жагат, жакшы жумушум бар. Анан мен үчүн да бул суроо болот окшойт. Мен филиал болсо бирок барып иштей беребиз, Ооба, жумушумду таштап мындай бардыгына кете бербейм. Бир жумушта туруктуу иштегим келет. Эми бул нерсе убагы келгенде билинет. Эми кыз киши сүйсө ээн талак барып деле жашайт, главный жанында күйөөсү болсо болду да. Айтурганга суроо бере алайын. Айтурган, бек кандайсыңар? Айтурган, ушул эле суроону сага берейин. Сен айылга барып жашаганга макулсуңбу? Бул азыр айтып атпай, айылга жашайм депчи. Азыр жооп берди ошол суроого. Руслан мырза да өзүнчө эфир алып барат да.
Мен да бир нерсени кошумчалай кетейин. Кече ошо Бижолуктун жигиттери чогулуп футбол ойнодук. Абдан сонун ойношот экен бардыгы. Анан Бектур да барып калды. Молодец, сага да чоң рахмат айтабыз. Ошол жерден да бир нерсесин байкадым. Анткени баягы футбол болсо дагы, ынтымак футбол да бул. Намыска ойнойсуң да, намыс үчүн утуш керек деген нерсе болот ар бир оюндачы. Ошондо мен командамда болуп калды. Аябай до конца чуркап, аябай белли ойноду да, команда үчүн күйүп. Анан жашоодо дагы ошондой аягына чейин барган жигит го деп ойлоп калдым. До конца барайм, Айтурган айымды буюрса бактылуу кыласың деп ишенем сага. Ошол жерден байкашым. Бекмамбет. Менде бир эмес, бир эки суроо пайда болду да. Сизде көп эле суроо окшойт бул. Сизде чыга болот окшойт ортого. Жок, могу биринчи кызык болгону, силер экөөңөр чайга чыгып тамактанып келдиңер да. Ошо чайды кимиңер куюп бердиңер, ошол нерсе кызык болуп атты мага. Биринчисин өзү куюп бербей коюптур. Ошол үчүн суроо жаралып окшойт. Мен куюп бердим чайды. Ошо биз чыкканда ошондой ситуация болгондо сен куюп бер, мен куюп бер деп талашып, ошонун ортосунан дагы бир аз неме болгон. Анан Мен биринчи жолу чыгып алсам тамак деле жасап берем го дейм, чай куюп бермей турсун. Ай баракелде. Ооба. Негизи эми өзүнүн эрежеси боюнча Гүлназ айым кечирсеңиз. Ушул темада Мырзалар деген мындай балким общественный местода отурганда, кафе, ресторанда отурганда мырзалар куюп бериш керек да. Чайды, ичимдик эми сокторду, компотторду дегенде, үйдөн конок келгенде албетте айымдар куюп бериш керек. Албетте чоң рахмат, толугу менен кошулам сөзүңүзгө. Анан мен дагы Бекмамбет экөөбүз биринчи чайга чыкканда ошондой джентльмен жагын көргөзүп атат да, эшикти ачып берип, отургузуп, анан кийин мен да өзүмдү мындай дама сезип дегендей. Анан ошондой сонун чайда отургандан сен чайды куй деди да. Анан кийин бирок чай туруп калган болчу, тамак келип калды. Анан кийин чай турат дагы, мен байкабай калыптырмын, бирок бул чайды күтүп аткан экен. Качан каттырды? Анан жаныбызда мобилографтар бар да, чай куйбайсыңарбы деди. А мен айттым, сен куйбайсыңбы? Негизи мырза куят го, биринчи жолугушууда, мындай элдин көзүнчө деп. Ошентсем жок, мен деген эркек, сен куясың деди да. Анан ошол жерден дагы мен тормоз болуп калдым да. Бул ушинтип эле сен кылышың керек, бул сенин милдетиң дейбей, же ийилчү жерин ийилип, анан кайра алчу жерин алабы депчи, ушундай ой болгон да. Негизи мен өз кызматымды так аткарам, дайым аткаргым келет, айымдык сапаттарым аябай эле мындай жогору десем болот. Камп көрүп, чайын жасап берип, кийим кийгизип, носки сечендерди кийгизип берем да. Иншаллах эме жолдошум. Ошол деңгээлге жетти. Ооба, ал деңгээлге жете элекпит. Бул биринчи гана чай. Мен ойлойм, сиз куюп берсеңиз эч нерсе болбойт болчу. Ооба, негизи биринчи жолугушууда көбүнчө мырзалар куюп берет. Туура эле. Туп-туура. Саламатсыздарбы? Мен суроом Айтурган айымга, эмечи жумушум мени өйдөрөөк деп атпайсыңбы? А эгер могу Бектур мырзанын үй бүлөсү иштебей үйдө отур десе эмне дейсиз? Эгерде баардык шарттар бар болсо, мен муктаж эмес болсом эч нерсеге, албетте мен үйдө отуруп, аял кишинин өзү орду үйдө да, анан үйдө отурганга макул болом. Баракелде. Эми бул жагына тийише албай атабыз эле. Көз тийбесин, албетте ушундай эле болсун бардыгы. Анан Бектур мырза колдон келишинче аягына чейин аракетиңизди кылыңыз. Айтурган сиз дагы талапкерлердин келген өзүнүн талаптары бар. Ошого да Бектур мырзага эмне жагат, эмне жакпайт, ошого карап мындай мамиле курганга аракет кылыңыз. Анткени үй бүлөнү сактап калыш үчүн жана үй бүлө куруш үчүн эки адамдан тең өзгөчө аракеттер керек да. Ооба, жогоруда баардык суроолорубузду бердик, сиздердин жолугушууңуздар жөнүндө дагы кенен тааныштык. Кудай буйрса мындан ары дагы Кудай буйрса жакшы жаңылыктар менен кийинки эфирлерге дагы келесиздер деген ниеттебиз. Ооба. Чоң рахмат. Эмкиде ат менбеле койгулачы, урушуп кетип ошонун айынан. Жакшынакай жүрүп. Келиңиздер, ордуктан орун алып. Программабызды андан ары карай улантабыз. Биз бул жака кош отургучубузга чакыруучу дагы биз алдыда инсандар бар. Алар Бек мырза менен Анараны чакырып алалы. Келиңиздер. Аябай такыркы эфир жандуу кеттиңиздер эле да.
Анан бүгүн негедир салмактуу келип калыпсыздар. Салмактуу келип эмне болуп кетти? Жакшы эле баары? Антип айта албайм го дейм. Неге? Ой, кызыктуу болот, сүйлөгүлөштү. Келе. Саламатсыздарбы, Гүлназ айым, Канат мырза. Кутман кечиңиздер менен. Биз ошол күнү эртеси чайга чыкканбыз. Анан ошондон кийин биз жолукпадык. Бир жума бою жолуккан жоксуңар? Ооба. Сүйлөшүп аттыңарбы? Жок. Мен номеримди алган жок. Ой, кандай болуп калды? Бул чындык. Биз чайга чыккандан кийин тааныштык, сүйлөштүк, баардыгын билдик. Бир ойлонуп көрүп, мен өзүм чечтим. Анара жакшы кыз. Аябай эле жакшы кыз экен. Биринчи күнү эле көрдүм, баардыгын билдим. Бирок ортобуздагы сүйүүнү мындай искра деп коет го. Ошону көрө албай койдум. Анан Анаранын да убактысын албай, өзүмдүн да убактымды албай, дагы чайга сүйлөшкөнгө чакырбай эле коеюн деп чечкем. Жанагы искра деген кээде баягы биринчи жолугушууда болуп калат, анан кээде болбой калат да. Андан башка дагы себептер болгон жокпу? Дагы мындай таанышууну улантпай эле коеюн деген чечим сизден болгон турбайбы, демек? Ортобуздан эле болду деп ойлойм. Ортодон болгондой эмес да, телефон номеринди албасаңар, мындай ортодон кеңешип сүйлөшпөпсүңөр деле да дальше. Кайсы сүйлөгөн сөзү жакпай калды отурганда? Жок, баардыгы эле жакшы, Анара жакшы кыз экен. Жок, биз мындай да, биз бүгүн сизди сөз чыгарман сайын кой бербейбиз да. Биз сырттан талапкер келсе, биз катышуучуларды айда суроо беребиз. Эмнеси жакпай калды, айтыңыз деп. Анткени айтышыңыз керек, сиздин да талабыңыз бар да. Сиздин талабыңызды угушубуз керек. Эмне себептен Анара сизге жакпай калды? Эгерде Анара сиздин ордуңузга ушул сөз айтканда, биз Анарага суроону бермекпиз. Эмне себептен жактырбай атасың? Жакшы кыз экен, баарыбыз эле билебиз. Баарыбыз эле жакшыбыз, бирок мамилеге келгенде бирибизге жакпайга туура келбей калат да ошол нерсе. Келиңиз Бек мырза эми. Ал жагын айта кетсем, баардыгы эле билгендей, боюбуз туура келбей калды окшойт дейм. Экрандан узун көрүнгөн беле сизге? Ооба. Жок, боюңуз эмес, сиздин сөзүңүзгө турбай калдыңыз окшойт. Анткени мага кичирээк кыздар жагат деп айткансыз, боюн көрдүңүз. Ошондо Анар айым бою нормально турат. Ошондо ботасы менен чыккан да шиш такасы жок болчу. Ошону көрдүңүз, анан баарын көрүп туруп мага ушундай кичирээк кыздар жагат деп айткансыз да. Туура кичирээк кыздар жагат, бирок жашоодо башкача болуп көрүнөт экен. Башкача болуп көрүнөт экен дегенде кандай? Жо биринчи көрүшкөндө сизге деле мындай сизде кызыгуу жана көз алдыңда жоголуп кетет да, дароо эле жакпаганда билинип калат. Сиздер биринчи жолукканда сиздин кызыгууңуз жоголбогондой, андан ары карай мынтип изилдеп, сүйлөшүп, жакындан таанышканга даярдай болуп кеткенсиздер да. Андан башка себеп бар сыяктуу сезилип атат. Жок. Биз чайга чыктык, баары жакшы болду. Бирок чечим баягы айткандай эле сүйүүнү көрө албай койдум. Катышуучуларга балким беребиз, аябай суроо бергиси келип атышат. Нурлан мырза. Ассаламу алейкум Бек мырза, кош келдиң. Сен талапкер болуп келгенде мен суроомду бергем, ошону эстеп кеттим да. Биздин кыз эрке кичине капризная, баарына чыдайсыңбы, көңүлүн ала аласыңбы деп суроо бердим эле да. Анан сен ошондо ооба мен баарына даярмын, жактырып келдим дегенсиң да. Значит, бул жерде сен кыздын көңүлүн ача алган жоксуңбу, даже номерин алып аптырсың да. Кача номерин алып, өзү менен байланышып, баягы көңүл болсо дагы кичине сүйлөшүшүң керек эле да. Же сен башынан эле ушундай кыз кишини ача албаган жигитсиңби? Ошо боюнча жооп берчи. Рахмат сурооңузга. Айта кетейин, мен башында эле эгерде кыз жакса, башында эле көңүлүн алганга даярмын. Бирок эгерде кыз мени жактырбаса же мен кызды жактырбасам, экөөбүздүн убактыбызды жөн эле коротконго мен макул эмесмин да, ошон үчүн эчтеке кылбайм. Айта кетейин да, кошумчалап, сен да бою деп атпайсыңбы? Сен ошондо эле сураганда боюна карабайм дегенсиң да, сен боюн ошол жерге повод кылып атасың да. Бою жакшы эле, просто Бек мырза өзү узун экен да. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы, мен айта кетейин, бул экинчи чыгарылыштан кийин биз чогуу үйгө кеткенбиз да, анан кийин ошондо биз Анар экөөбүз бир машинада болуп калганбыз, Бек мырза да бар болчу. Анан отурганда мындай мен ойлогомдой, эми жаңы таанышканда мындай бир кызыгуу ушундай болот го. Жок, экөө унчукпай эле отурушуптур да. Анан кийин Анара сурады да, мен номерим аласызбы дешинсе, Инстаграмга алдым го деп эле ушинтип койду да, мындай через не хочу болуп элечи. Мен таң калып калгам да, бул мырза эмне өзүн бир эле көрсөтүш үчүн келди, кандай болуп калды ошондо депчи, потому что биз экинчи эфирден чыккандан кийин сонун эле болуп чыкканбыз да, анан кийин эле үйгө кетип атып эле мындай непонятно болуп калды да. Анан мен мындай Анар экөөбүз кээде сүйлөшүп калабыз. Анан эч кандай биз эмени уккан жокмун да, мындай эч кандай кызыгуу жок. Бул жерге кызык болуп эле келип көрүп кетейин деп келдиби, билбейм, бул мырзаны түшүнбөй койдум да. Себеби эфирден чыккандан кийин болот болчу да, ошондой нерсе сурап, номериңди алайын, жолугайлы деген нерсе болот болчу да. Бул жерге бирөө кыйнап туруп алып келип койгондой эле болуп калды да. Өз эркиңиз менен эле келгенсиз да? Мен сиздин сурооңуз менен эч кошула албайм. Мен өз көңүлүм менен өзүчүм келдим бул жака үйлөнүү катары. Эмнеге мен көңүл бурбадым? Мен ал суроого уже жооп бердим да. Жооп берлексиз. Азыр дагы жооп бересиз. Суроолор берсиңиз. Ошо бул жер ассалам алейкум, биринчиден Бек мырза. Суроомду бере кетсем, бул менин оюм, жеке оюм. Менде ушундай ой кетип атат да. Мындай жигиттерде, жаштарда кээде ушундай нерселер болуп турат. Эми чын калпы билбейм, бирок ошондой ой болуп атат. Мындай сиз дос балдарыңыз менен ушундай биз жолуктук деген долбоор бар экен, ошол жака бара аласыңбы, бара албайсыңбы деп эле мелдешип туруп ошол келген жок белеңиз деген ой кетип атат да. Балким ошо мелдешип, жок мен бара алам деп туруп, сөзүмө турам деп туруп, балким келип кеткендей сезилип кетип атат магачы. Экинчи менин оюм бул болсо, бир Анара тууралуу бирөө бирдеме деди, мисалы бирөө бирдеме деген күндө дагы сиз Анараны өзү менен сүйлөшүп, өзүң гана болушуңуз керек да. Сырттагы элдер ар кайсы нерсени сүйлөйт да. Анан ошол суроого так жооп бере албай атасыз да. Ошол суроого жооп берип кетсеңиз. Ошон үчүн кайра берилип атат бул суроолорчу. Рахмат сурооңузга. Биринчи оюңузга, биринчи сурооңузга жооп берейин. Жок, мен өзүм ниетим менен түз өзүм эле эч ким менен сүйлөшпөй келгем. Экинчиси Экинчиси бирөөдөн сөз уктуңуз беле деген суроо болду эле. Бирөөдөн сөз уктум. Анара жөнүндө. Жок, мен эч ким менен сүйлөшкөн эмесмин. Анара жөнүндө эч кимден эч нерсе уккан эмесмин. Негизи менин оюм мындай да, кызды ача турган бул эркек да. Ар бир кыз кыял менен болот да. А сиз ошо Анара айымды ача алган жоксуз го деп ойлойм да. Сиз мага келердин алдында бир мындай 100% мындай эме менен, уверенность менен келген эмессиз да. Сиз бияка мен барып көрүп мындай эле эметип көрөйүн деген сыяктуу эле келгенсиз да. Мага ошондой сезилип атат личначы. А эгер мындай кызды сиз жакшы 100% билгиңиз келсе, аны менен сиз болушунча сүйлөшүп, болушунча аракетиңизди кылмаксыз да. Сизден андай аракетти биякта Анаранын айтышы боюнча көргөн жокпуз да. Рахмат сурооңузга жооп берейин. Балким көңүлүн ача албай койдум, туура. Балким мендей адамды күткөн эмес Анара. Менден да жакшы адамды күтөт ошойт деп ойлойм. Мен ойлойм да, деген Бек, сиз жигитсиз да. Ушул жерге келип атасыз. Анара болсо сизди тандап келгенде аябай сүйүнгөн да. Биз да аябай кубанганбыз. Жигит болгондон кийин сыртка чыгып, чайга чакырып, бир сылыктык мамилеңизди көрсөтүп койсоңуз жакшы болмок деп ойлойм да. Неге ушундай нерсе кыла алган жоксуз мындай? Балким бою жакпаса, балким ою жагып кетмек сизгечи. Бойго эмес, ойго карасаңыз жакшы болмок да. Кечиресиз, сиз айттыңыз, чайга чыгып келсеңер болот деппи? Биз чайга чыгып келгенбиз да. Андан ары карай жакыныраак ичин жан дүйнөсүн ачып көрсөңүз, балким сизге жагып кала турган сапаттар чыкмак беле, мындай аягына чейин аракет кылып көрбөксүз деген ойду айтып атат. Гүлнур, акыркы суроосун Бек мырзаны ойлоп жатам, баягы Анара айымды телевизордон көргөндө башкача көргөндө, анан бул жакка келгенден кийин оюндагыдай чыкпай калдыбы деп ошого балким эме кылган жок. Жок. Жана анчалык Анара телевизордон башкача көрүнүп, жашоодон башкача көрүнбөйт. Мына ушул эле жүзү, ушул эле бою. А сиз өзүңүзгө кандай кызды ылайыктуу көрөсүз мисалы?
эми сиз менен бир волнада сүйлөшө турган талаптарыңыз бизге талапкерлердин талабы маанилүү да. Талаптарым өтө эле простой, жагымдуу, сүйкүмдүү. Ошондой кыз отурбайбы? Жөнөкөй, жагымдуу, сүйкүмдүү. Кандай бой көтөрүп койгондой болдубу? Жок, баары жакшы. Так. Бекмырза мырзага таң калып атам да. Келдиңиз, туруп жакпай калды деп кеттиз да. Эми мен сиздин ордуңузда болсом, бул азыр элдин алдына чыгып атпайсызбы? Сырттагы кызга мен ойлонуп сүйлөйм да. Мен ушуну сүйлөгөндөн кийин дальше алып кете аламбы депчи. А сиз элдин алдына келип туруп, боюбуз туура келбей калды дейсиз. Сиз мисалда тандаганыңызда өзүңүз ойлонушуңуз керек эле да башта. Же болбосо ар кандай способ менен эфирге чейин алыстан болсо да көрүшкө аракет кылышыңыз керек эле да. Сизге бирөө түрткү болгон, же болбосо сиз бул жерге келгенден кийин решение өзүңүздүкү эмес да, бүтүрүүчү. Көпчүлүктүн оюн уккансыз, же болбосо билбейм, мындай өзүңүздүн лицоңузду көрсөтүш үчүн келгенсизби? Рахмат сурооңузга. Мен айтып кетейин. Туура. Эфирден көргөн башкача, алыстан көргөн башкача. Келип жакында сүйлөшүп, билгенден кийин башкача болот да адамчы. Ошону билип, баарын көрүп, таанышып, анан чечим кылдым да. Мен түшүнүшүм боюнча ошо ой жүгүртүүңүздөр бир келбей калды, Ошол нерсе болуп атат да, туурабы? Ооба. Мисалга алсак, бул Дарома жанагындай аниме барго. Ошондой болсо мен турецкий сериал болуп калдым да. Ошондой эле жашоодо ар кандай нерсе болот. Туура түшүнүш керек. Эми эмне демей элек, Гүлназ айым. Чындыгында Бек мырза дагы өзүнүн талаптары бар. Албетте, бул жакка да кадам таштап келгениңиз үчүн да ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Сезимиңиз менен көрөшүп атасыз, бактыңыз менен көрөшүп атасыз. Бирок баягы биздин талап эми эмне себептен жакпай калды, ошону эле конкретика катары айтып кетишиңизди эле талап кылдык да. Бирок биздин түшүнүшүбүз боюнча ой жүгүртүүңүздөр дал келбей алган, Туура. Биздин куттуу студиябыздан куруп чыкпаңыз, сиз дагы апамдын чайында. Апамдын чайын ичип, буюрса бактылуу болуңуз. Рахмат. Негизи, Анара сиз капалуусуз го? Эрте башталган нерсе тез бүтөт деген чын окшойт деле киргизге. Албетте, бунун баары баягы реалити шоу болгондуктан буйрук экен. Анан биз Анарага кайрадан өзүнүн талапкерин күтөбүз. Биздин катарыбызда Анара, келиңиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр жана биздин YouTube'дан көрүп аткандар, жалпы эле учурдан пайдаланып, биздин көрүүчүлөрүбүзгө кайрылуубуз бар. Акыркы учурда Канат мырза биздин редакцияга дагы кайрылган талапкерлердин саны өтө арбын. Бул маалыматка албетте биз кубанычта болушубуз керек эле, бирок бир аз жагымсыз дагы учурлар кездешип атат. Ооба, негизи үй бүлө куруш бул бир чоң мамлекет деп коет го. Ошондуктан жакында да биздин президентибиз да айтып кетти, көп балалуу болгула Кыргызстан көбөйүшүбүз керек депчи. Бирок көп балалуу болуштан да эмес, бул ошол эле баланын сапаты, ошол эле жокта үй бүлөнүн сапаты өтө маанилүү. Биздин редакцияга мындай чалгандар да болуп атат да. Мен аялым менен ажырашып кеттим эле, 1 ай болду, мен барайынчы ошол эфирден көрсүнчү деген каттар көп да. Анан бизде ушундай реалити шоу чындыгында бизге үйлөнөм деген кеш керек. Биз жубайыңыз көчөшүп келгенге болбойт десе, канча акча десеңер ошол акчаны берем. Главный мен ошо биз жолуктукка барып, өзүм аялыма көрүнүшүм керек, же күйөөмө көрүнүшүм керек, же сүйгөн кыз менен 2 жолго таштап кетип, түшүп кеттим эле, ошого көрүнүшүм керек деген дагы аябай бир жашоодон өзүн таппаган мындай тарбиясыз дагы адамдар пайда болуп атат да биздин редакциягачы. Күндөн күнгө бул биздин редакциянын жумушунда оорлотуп атат да. Ошондуктан мен айтмакчымын, эгерде сиз чындап турмуш курам десеңиз, чындап эч кимге өчөшпөстөн, эми балким чындап 2 жолго түшсөңүз, ортодо 3-4 айдан келип алышта туура эмес, 1-2 жылдан келесизби же 3-4 жылдан кийин келсеңиз, биз сөзсүз түрдө кабыл алабыз. Бул 100% реалити шоу. Балким ошол максат менен келсеңиз, анткени бул жакта билесиздер, эл таразы эл сынчы дейт, бат эле өзүңүз уятыңыз чыгат деп ойлойм. Ошондуктан биз жолуктук долбоору чыныгы жүздөрдү чын ниети менен үйлөнөм дегендерди гана кабыл алат. Мындан сырткары дагы жанагы
өзүнүн жана бизнеси бар же бир нерсени жарнамалап алсам экен деген да ниеттегилер бар экен. Силерге дагы айтарыбыз, мындай алардын ниети жана редакцияга кайрылганда мындайдан билинип калаттыр да. Мен мага туура келе турган кыз болсо боло берет депчи, конкреттүү түрдө биздин катышуучулардын бирөөсүн тандабай эле мага кыз болсо үйлөнөт элем анан деп эле ошондон улам билинип калып атат. Ошон үчүн эгерде чындап эле үйлөнөм деген максатыңыздар болсо же турмушка чыгам деген максатыңыздар болсо, анда такай биздин берүүнү баштан аяк көрүп, анан өзүңүздүн табитиңизге, өзүңүздүн талаптарыңызга ылайыктуу келген катышуучу арабызда болсо, анан биздин редакциянын тынчын алышыңыздарды жүрөгүңүздүн түпкүрүнөн суранабыз. Ооба. Негизи биз жолуктук долбоор бул НТС телеканалы менен аябай биргеликте сонун иштешип атабыз да. Биз бир дагы жолу бирок ошондой адамдарды жолотпогонго аракет кылып атабыз. Анткени реалити долбоор. Реалити долбоор. Жаңдуу кол чабуулар менен биз жолуктук долбоору дагы мындан да кызыктуу болот. Анткени Гүлназ айым, анткени биздин босогодо күтүп качан мени чакырат экен деп жүрөктөрү дүкүлдөп турган бир мырза бар. Ал албетте талапкер Азамат мырза. Бүгүнкү долбоорубуздун талапкери. Токтоп, үлүм кармап. Ассаламу алейкум. Куш келипсиз. Жакшы келдиңизби? Келиңиз, ордуктан орун алып бериңиз. Эми азыр көрүүчүлөрдүн оюна деле, катышуучулардын оюна деле Азамат мырза Динара айымга келди же Айсул айымга келди деген ой болуп атат да, туурабы? Сиздерде деле ошондой, Бирок балким андай да болбой калышы мүмкүн. Азамат байке, канча жашта болосуз? Кайсыл жактын кулуну? Өзүмчө областын Саат районуна караштуу Доктурбек Курманалиев айылынан болом. Ушул жакта төрөлүп өскөнсүз, Жашым 40-та. Эмне кесип аркалайсыз? Жаш көрүнөт экенсиз бирок. Эмне кесип аркалайсыз? Азыркы учурда жеке ишкер да. Жеке бир фирмада иштейбиз да. Жеке фирмада ишкерлик менен да алектенесиз. Турмуш курдуңуз беле мурда? Курганбыз. Эки жолго чыкканыңызга канча жыл болду? 15 жыл болду эки. Өтө узак мөөнөт болуптур. 15 жылдан бери турмуш курган жоксузбу? Жок. Балаңыз барбы? Кызым бар, бир кыз. Эки жолго түшүштүн себеби эмнеде болду деп ойлойсуз? Эми албетте бул ал жубайыңызды эч ким тааныбайбыз. Болгону гана келген талапкер дагы сиздин турмушка кандай бекем экениңизди билиш керек да. Себеби билбейм, азыркыга чейин деле урушуп, талашып деле андай нерсе болгон эмес. Просто бул жашоодо жамандык, жакшылык деген болот экен. Ошо жамандыкта гана бара албай калгандыктын себебинен ошондой таарынчтыктар болуп кетип, ал чет өлкөгө кетип, Россияда жүрүп, ошонун айынан да. Сиз бара албай калып? Мен бара албай калып, ал келе албай келди, бирок ошондой момент болуп калды. Ошондо 25 жашыңызда эки жолго түшүпсүздөр да. Катышуучуларды аябай сурооз бергиси келип атышат, анара келиңиз. Микрофон карабы. Канчанчы жылкымын деп айтпаңыз, мен жашым 40-та. Жылыңыз 1984. Нурланда суроо бар экен. Ассаламу алейкум. Кош келдиңиз. Мен сизге суроом, ошо келе турган айымдын нелерин баалап, нелерин көздөп эфирден көрүп келдиңиз? Несин жактырып келдиңиз? Жакшы суроо. Ал айымдын жөнөкөйлүгүн, сулуулугун, акылдуулугун, боорукерлигин байкап. Руслан мырза. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Мен өзүм оюм айта кетсем, ушу Айсулуу айымга эле окшойт. Жашы да туура келип атат негизи. Айсул айымды бүгүн узатып ийбейлиби? Кандай дейсиңер? Аз биринчи байкайлы. Кечке суранып атты эле өзү дагы. Эсен. Ассаламу алейкум. Кош келдиңиз. Мен сизден сурайын дегенмин. Кызым бар деп атасыз, кызыңыз менен кеңешип келдиңиз да. Кызым жакшы суроо экен да. Кызымды деген 1 жашынан баштап менин колумда эмес да. Мындай колумдан келишинче жардам берип турам да, бирок билбейт. Билсе керек, бирок көргөн эмес да. Мен баягы как-никак атасыз да, бирок ошол баягы эки адамды жакындаткандагы, алыстатканда ортодо бала болот да. Ошо баланын оюнун сыйлап мындай билип бала менен көрүштүңүз белеби өзү негизи? Жок. Аракет кылдыңыз беле? Аракет кылгам. Алар башка мамлекетте? Жок, ушул жакта эле турушат.
Бирок жолуктуруп айтабыз де. Эми ошондой да. Ошондой, 15ке чыгып калыптыр да анда кызыңыз, 14-15ке чыгып калыптыр да. Санжар? Ассаламу алейкум, Азамат байке, кандайсыз, жакшысызбы? Денсаулык иштериңиз. Сиз 25 жашыңызда 2 жолго түшкөнсүздөр, Андан бери 15 жыл өттү. 15 жылдын ичинде бир да аракет болуп же таанышуулар болуп, үйлөнөйүн деген да ойлор эч болгон жокпу? Болгон, үйлөнүү деген ойлор болгон, бирок тилекке каршы мындай жумуш болуп жүрө берип, баягындай убакыт өткөрөт экен батле. Анан биз дагы балким ошол айымга да суроолорду калтыраттырбыз. Азамат мырза, кимге келгениңизди айтып берсеңиз болот, колуңузга гүлүңүздү алып. Мен келген айым атына заты жарашкан Айсул айымга келгем. Микрофонго айтып болсо. Мягкий кружка бул, кызыбызга белек. Сон керемет. Саламатсызбы, чоң рахмат. Сүйүнүп атам аябай. Жашоодогудай деле сулуу экен. Байке аябай шайыр жүргөн байке экен, сонун. Айсул айым зеректирбейт го деп ойлоп атабыз. Анан Айсул айым неге башкача болуп чыгып калдыңыз, ойлонуп, капалуу болуп? Көзүңүзгө жаш айлангансып. Ушундай көрүнүп атамбы? Мен сүйүнсөм да, кайгырсам да ыйлап жиберем го, ошо катуу сүйүнүп кеттим окшойм деп коеюн. Жок, баары жакшы эле. Мен аябай сүйүнүп атам азыр. Айсулу айым негизи өзү сүйүнүп атат, просто билдирбей атат да. Айсулу, давай аракет кыл сен дагы. Давай бүгүн узатып келчи сени. Аябай сүйүнүп атам бирок чын. Сиздин үй жайыңыз кайсыл жакта, Бишкектеби же Москвада? Жана дагы бир суроо. Москвага дагы кетесизби кайра же каласызбы ушуну менен? Москвада чет өлкөдө болгон эмесмин. Руслан мырза айтпадыбы? Суроону. Ошол суроосу болчу. Учурда эмне менен алектенесиз, эмне иш кыласыз? Учурда жеке ишкер. Адисим оператор да. Эң сонуңдуз. Айсул айым, сиз бериңизчи суроолордон. Оператор эмне кылат? Эптөө эле бир суроо болуп калдык жайты. Кыргызчасын билбейт экен, орусчасы обслуживающий персонал да, мындай тейлөө жагында. Ошо 15 жыл болду дедиңиз, 2 жолго түшкөнүңүз канал. Ошо 15 жыл арасында мамиле куруп көрдүңүзбү? Жок. Аракет кылып көрдүңүзбү? Такыр ошончолук көңүлүңүз калып калды ошол нерседен? Билбейм, негизи андай ойда жок болду, үйлөнөм деген элечи. Может кайра жарашып калат деген ой болду, бирок барып жүрдүм, кечирим сурап да жүрдүм, болбой калды. Ошондон кийин билбейм, өмүр алды. Айсулуу айымды канча убакыттан бери карап келатасыз? Негизи бул долбоорду 1-сезондон бери көрүп келем да. Эмнеге кеч келдиңиз анда? Мынча 3-сезондо, балким 2-сезондо кетип калганда. 1-сезондо да көрдүк, бизге ылайыктуу. Кандай десем? Бар эле, бизге ылайыктуу жок экен да. Баары эле жаштар экен. Анан 2-сезонду көрдүк, 3-сезонду көрүп келатабыз. Ошол. Айсул айым, Айсул ушул жакшы жубай болчу да экен деп досторуңуз кеңеш берген үчүн эле келдиңизби же өзүңүз чечим чыгарган досторуңузга айттыңызбы? Жок, досторум менен да кеңешкен жокмун, үйдөлөр менен да кеңешкен. Алар билбейт бул жакка келгениңизди. Өзүмдүн чечимим менен келдим. Жигит ушундай чечкиндүү болуш керек да. Бирок Канат мырза, 1-сезондон баштап көрүп келип атам, баары эле ылайыктуусу жок экен, бир эле Айсул айым улуу экен, ылайыктуураак окшойт деп келген сыяктуу болуп калды го. Ошол сыяктуу болуп калды, ошону айта кеттим. Башка вариант жок экен дегендей эле болду да. Жок, кечиресиз. 1-сезондо деле бар болчу Динара деген айым. Ага деле келген жок. Просто биздин талабыбыз ылайык келбейт экен да. 1-сезондо да көрдүк, 2-сезондо көрдүк, талаптарыбыз ылайык келбейт экен да. Жаштар экен деп өзү айткан жок, сиз айттыңыз. Жок, ошондой түшүндүм деп атам. Башта электе эле уруш баштайсыз го.
бир нерсе айта кетейин дегем, сиздин тандооңуз аябай күчтүү экен. 100% биз мактап көкүрөгүбүзгө кагып мактай кете турган биздин Айсул айым. Жеке биз эле эмес, кыргыз эле аябай мактап даңктай турган, алаканы алып багып ала тургандай Айсул айым өтө жакшы кыз. Просто ошо тандооңузга колдоо көрсөтүп коеюн дегем. Чоң рахмат. Менде Азамат мырзага суроом бар. Азамат мырза, хоббиңиз кандай? Эмнеге кызыгасыз? Анан ошондой эле биздин жакшы айымды тандап келген экенсиз. Биздин Айсул айым абдан сонун кыз. Анан ошондой эле сулуу кичинекей кичкентай сонун кызы бар. Эгер ортоңордо жакшы болуп, келечек болуп атса, ошо кызын өзүңүздүн кызыңыздай кылып эркелетип жашоодо алып кете аласызбы? Жакшы суроо болду. Албетте алып кете алам. Алгысты кызда балада дүйнө жок дейт го негизичи. Ата эне өзүбүз күнөөлүүбүз да. Ар бир бала өзүнүн ырыскысы менен чоңойт дейт го. Мен антип бөлбөйм да. Албетте колуман келишинче жардам берем. Будущий карьерасын ойлогон оюн көтөрүп поддержка бергенге ар дайым даярмын. Ишенебиз байкеге. Мен айтып аткам, мен өзүм салонда иштейм да. Анан жаңы жылга чейин болсо да мен балдар менен тааныштырып берем десем, Айсулуу бергиле деп өзү айтып аткан да. Аракет кылып, романтиканы көргөзүп, жакшы жактарыңызды көргөзсөңүз, жаңы жылга чейин буюрса той көрүп калабызга ниет бар. Азамат байке, ассаламу алейкум. Алейкум. Чүйлүктөр мындайча айтканда даң-даң болот дейт, байке азаматсыз. Ошо биздин Айсул эже мындайча айтканда биздин көркүбүз болгон эркек тарабыңызды көргөзүп, сыйлап колдон чыгарбаңыз байке. Албетте. Кечиресиздер, мен бир суроомо жооп бербей калды да. Сиз унутуп калдыңыз да, хоббиңиз эмнеге кызыгасыз? Хобби боюнча спорттун бардык түрүнө эле кызыгам. Негизи өзү бокс боюнча бала кезден бери ушундай да. Бокс боюнча мыктысыз. Ошон. Шайырбек. Ассаламу алейкум. Алейкум. Байке, куш келдиңиз. Мага кызыгы сиздин кызыңыз болуп атат да. Буга чейин жолукпадым деп атасыз. Жок, ата сөзсүз түрдө кабар алыш керек го баладан. Кайсы способ менен болсо да, анын билиминен, же болбосо мектептеги мугалиминен, жана коңшуларынан, айылдан сурап турасызбы, же жолуктурбайт экен деп эле үмүтүңүздү үзүп койдуңузбу? Эми алдыда дагы кандай планыңыз бар? Кызыңыз уже чоңойду да, өзү ойлоно турганчы. Мамиле кылуу үчүн кандай ойлоруңуз бар кызыңыз менен? Жакшы суроо болду. Албетте барып кабар алып турам. Негизичи сурайм. Ал кайнене деген кайнене деп айта албайм, апамдай эле да, жакшы. Ал жакты да жамандабайм. Жакшы, баары жубайым да жакшы болчу. Эми баягы кандай ортодо бир үйдө жашагандан кийин мен өзүм барганга эми жетпей атат да. Атак албетте жардам берем, ага дагы чоңойсо анын дагы оюна кошулам албетте. Будущий карьерасына да жардам берем, анда деле күнөө жокко деп ойлойм да. Туура. Айтурганда суроо. Азамат мырза, бир турмуштан жагылган экенсиз. Анан кандай чоң сабак алып калдыңыз жашоодо болгон урааныңыз? Уран бар. Жаштары келет. Ушундай деп бир сөз кылып коет го, бир жаңылып туруп анан кийин кадам кылган жакшыбы же аябай ойлонуп туруп кадам кыласызбы? Мындай өзүнүн ар бир адамдын өз урааны болот да, жашоодо принциптери болот. Сиздики кандай? Албетте ал кайталанбайт, ал нерсечи. Жаңылбас туяк жак мүдүрбөс туяк болбойт дейт го. Обязательно баарыбыз деле идеалный эмеспиз да, баардын кемчилигибиз бар. Эми ал артта калган эмени кайра алдыга көрсөткүм келбейт да. Ал сиз үчүн чоң сабак болду. Ал чоң сабак болду. Анан эми ал нерсени Айтурган айым айткандай сиз атайлап кылган жоксуз? Жок, атайлап эмес. Атайлап жаңылайын деген деле адам жашабаса керек антип. Жок. Жаштыкта болуп калган окшойт, Эми турмуш, жашоо дегендей. Келиңиз. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Менде мындай суроо пайда болду. Сиз айтып атпайсызбы? Мен ал нерсени кылгандан кийин мындай нерсе кайталанбайт дедиңиз да. Анан биз негизи ушундай ойлоп калат экенбиз да, бул нерсени кылып көрдүм, бул болбойт экен. Мен экинчи ушул нерсени кылбайм деп айтып калабыз да, бирок ар бир адам өзүнчө индивидуальный болот да, особенно айымдар индивидуальный болушат. Анан сиз ошол айткан нерсеңизди мисалга алганда Айсул айымга ошол нерсени кыласызбы? Мен мурдакы жубайым ушул нерсени кылдым эле, жакпады. Мен эми Айсулга да кылбайм деген сыяктуудай нерсе кылбайсызбы? Жакшы нерселер жөнүндө айтып атат. Жок. Жакшы жагымбы? Жок, жакшы мамиле кылып, анан кийин бул жакпайт экен айымдарга деп калышат да. Азамат байке толкунданып атып, кол чаап коелучу бир келип. Баары жакшы эле. Биринчи жолу эфирге чыгып атасыз да.
Көрсөтпөйм албетте. Бүгін Азамат Байкен келіңіздер, толқындантпайлычы. Балким Айсұлу айым мақұлдығын берсе, кейінгі шығарылышта жақшы сөйлешер. Жеке-жеке сөйлешсін. Бұл жерден біз Айсұлу айымда деле суроолор жоқ, ойлуу, балким сырттан суроолоруңузду береттирсиз. Же суроо барбы? Сиздин жоғуңуз. Жооп күтүп атабыз. Бирдеке десеңиз эле даярбыз азыр. Сиз аябай даярданып атасыз. Азыр бирдеке десе эле микрофон менен башка бир чабайын. Туура эмес айтат. Негизи баягы сиздин талабыңыздагы мырза келатат да, Айсұлу айымдын талабындагы. Жаш айырмачылыктары да сонун. 4 жаш айырмачылык бар, анан өзүнүн жакшы иштеген кесиби бар, Байкенин сүйлөгөн сөзү, жүрүшү, турушу, мындай жүзү нурлуу, мындай эң сонун адам келип атат да. Анан калганын бул кийинки мамиледен кийин билинет го деп ойлоп атам. Биринчи көз карашыбызга бизге барыбызга эле төп келди окшойт, Байке. Анда эмесе чайга чыгып келели анда. Негизи Айсұлу айым аябай бүгүн бир башкача ойлонду. Эми биз түшүнбөй калдык да, же жактырдыбы, же жактырбай калдыбы экенчи. Анан мен ойлойм, эми бул таанышыңыздар кичине 1-2 жолу чайга чыгып, дагы да бири-бириңиздерди жакшы билген аракет кыласыздар болуш керек да, Айсұлу айым. Ооба, ошондой жакшы ниет менен. Байкеге да мүмкүнчүлүк беребиз. Ооба, сөзсүз түрдө. Кудай буйруса сиздерди азыр чайга узатууга кезек убакыт келди. Эгерде жакшы жаңылыктар менен келсеңиздер, жакшы кабарлар менен келсеңиздер, ар дайымкыдай эле жакшы маанайда кучак жайып тос алууга даярбыз. Кол чабуулар менен анда Азамат Байке менен Айсұлу айымды узатып коелу. Жигит Азаматсыз. Шаңды кол чабуулар менен, жагымдуу музыка менен бул жака дагы бир ысык көлдөн бери келген талапкерибизди тосуп алыңыздар. Гүлназ айым, Кубаныч мырзаны тосуп алабыз. Кубаныч мырзаны кол чабуулар менен биздин талапкерибиз Кубаныч мырза. Шаңдурап кол чаппасаңар келбейт окшойт я. Гүл букетин алып, Кубаныч мырза келатат, ысык көлдөн бери. Кош келдиңиз. Ассаламу алейкум. Кош келипсиз. Жакшы келип алдыңызбы? Келиңиз, эфирден төрдөн орун алып бериңиз. Анда биз Кубаныч мырза кимге келгенин байкайбыз. Бүгүн неге Айсұлу айым кетти, эми да башка айым да кетип калчу деп болуп атат. Куш келипсиз. Жашыңыз канчада? 40-та. 40. Бүгүн талапкерлердин баары 40-та. Көлдө эмне жумуш менен алектенесиз? Мал чарбачылыгы же сезондо? Мал чарбачылыгы, жер менен. Мурда турмуш курдуңуз беле? Ооба. Канча жыл болду эки жолго чыкканыңыздарга? 2015-жылда. 9 жыл болуп калыптыр. Канча балаңыздар бар ал? 3. 3 бар, байланышып турасызбы балдарыңыз менен? Ооба. Сиздин колуңуздабы же? Жок, мамасынын колунда. Бирок карап, багышканга жардам бересиз, Биз жолукту долбоорун канча убакыттан бери көрөбүз? 1-сезондан бери көрөм. Анан бул көргөндөн кийин бул айымдын эмнесин жактырдыңыз өзгөчө? Өзгөчө жош, жүргөн турганым. Жактырганыңыз жүзүңүздөн көрүнүп турат да, Кубаныч мырза. Анан балким сиздер дагы айтаттырсыздар, кимге келди деп ойлойсуңар? Руслан мырза билет экен, угалы. Мен ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы келип алдыңызбы? Шүгүр. Мен оюмча ошо Динара аябай кубанычта турат азыр күлүп. Динарага келди дейм. Динарага келди. Эмне келе Динара деп атасыңар? Бу жакта дагы кыздар бар да. Динара, Наргиза бар. Дагы ким бар койтур? Айдана бар. Үчөөнүн бирөөсүнө келди да. Калгандары паралары бар экен. Анда көп көз созбой эле өзүн укпайлы, Келиңиз. Туура. Кимге келдиңиз? Динара айымга келдим. Болчалар болсун. Туруп гүлүңүздү көрүп койсоңуз болот.
Керемет. Динара айым жөнүндө кандай жаңылыктарды билесиз? Эмнени жакшы көрөт, эмнени жаман көрөт? Жана турмуш жолунда кандай болгон баарынан кабардарсыз да? Аны көрүп келдим, кабардармын. Суроолоруңуз барбы, Динара айым? Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Аябай жаман калсылдап атам, бияқта отурган жаман экен. Рахмат, мени тандап келгениңизге. Суроом жок болот, аябай калсылдап толкунданып атам, жөө тип кетчидей болуп жатат. Кыз жөөктө суроолор бар окшойт. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Мен берейин деген суроом мындай. Мурдагы үй бүлөңүз билеби бул жакка келгениңизди, анан канча балаңыз бар, кандай кабыл алат деген суроо да. Мурдагы үй бүлөм билбейт, 3 балам бар. Билгенде деле алардын уже эки жолго чыккан, ал өзүнчө турмуш куруп кеткен. Андан бери үйлөнгөн жоксуз байке, а? Андан бери үйлөнгөм. Экинчи жолу Бул реалити шоу. Байке Азамат ачыгын айтып атасыз да? Ачыгын айтыш керек. Канча жыл болду үйлөнгөнүзгө экинчисине? Андан кийин 2019-жылы үйлөнгөм, 2020-жылы 2 жолго чыкканбыз. Балаңыз барбы андан? Жок. Байке дагы өзүнүн бактысы менен күрөшүп атат. Турмуш ушундай экен. Келиңиз. Мен байке дагы бир суроо берген. Байке Динара айылга барбайм десе кандай аракеттер кыласыз? Анан Динара сен деле айылга алып кетем десе барасыңбы же шаарга жашайсыңбы? Оюңарды айта кетсеңер. Айылда эле өскөм, айылга эле бара берем. Мен азыр биз жолуктук долбоор айылга атса айылга деле барат элем жашаган. Тилек мырза. Ассаламу алейкум. Байкоочу Тилек мырза аябай эле унчукпай отурат да, бүгүн эс алып атканбы билбейм. Ассаламу алейкум. Кубаныч аба. Өзүм абам болот экенсиз. Келгениңизге кубанычтамын. Өзүңүз теңизди ушул жерден мына жаңылбай келдиңиз деп айта алам да. Өтө мыкты айым, күчтүү айым. Буюрса баары жакшы боло турган болсо, канча убакыт ичинде турмуш куруп кете аласыз? Баары боло турган болсо, жакын караларды эле. Аз убакыттын ичинде? Аз убакыттын. Жакшы. Сизди тойго чакырганды унутпайбыз, тамада кылабыз. Заказың бар деп коесуз. Негизи бурлай айым келиңиз. Саламатсызбы? Ажырашуунун эмне себеби болду эле или из-за чего? Экинчиси менен. Экинчиси менен туугандарым, бир туугандарымды сыйлай алган жок. Ошол себептен. Сиз айтып атпайсызбы, бир туугандарым сыйлай алган жок депчи? Анан ошону дегенде күнөөнү ал жактан эмес, өзүңүздөн издеген жоксузбу? Бир туугандарым сыйлай алган жок деп айтып атпайсызбы? Күнөөнү ал жактан эмес, өзүңүздөн издеген жок. Ошол нерсеге мындай өзүңүздөр жеткирип себеп болгон жоксузбу деп бергим келип атат. Билбейм мен. Балким мындай бир сыйра карап. Балким менден деле кеткен чыгар, билбейм. Эки турмуштан жаңылдым деп айтып кеттиңиз. Анан эки турмуш тең сизге эч кандай сабак берген жокпу? Өзгөрөйүн, ушул кадамды туура эмес кылыптырмын. Эмки мамиледе ушундай кылышым керек экен деп өзүңүздүн үстүңүздө иштеген жоксузбу такыр? Иштеп атабыз. Кандай деңгээлде ошол жөнүндө айтып берсеңиз бизге. Көп эле сабак берди. Мындан экинчи жолу дагы жаңылгандан кийин көп эле сабак берилет, болот да. Болбой койбойт. Иштеп атабыз өзүбүз. Ал эгерде да сабак болуп үчүнчүсү менен турмуш куруп калсаңыз, үчүнчүсү да туугандарыңызды сыйлабай койсо кандай кыласыз? Сиздин азыркы убакта тажрыйбаңыз ошол маселеден кандай чыгат? Убакыт көрсөтөт. Бизде эми баягы мындай да, бул нерсе баягы айымдар үчүн деле коркунучтуу да. Албетте баягы келин болгондон кийин туугандар менен келишпестик болот, кайра жарашат дегендейчи. Анча деле келишпестик эмес. Ал кезде жашап атканда мен шаарда жашаганмын ошол кезде. Экинчи турмушум менен. Эми айылдан келишти. Айылдан келгенден кийин үйгө эки эле күн батат, андан эле батырбай эле характерин көргөзүп эле мамасын атамды. Бай 2-3 күн келген конокторду жакшы тоса албагандан эки жолго түштүңүздөр, э? Ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Мен байкеге суроом решение жагынан бергим келип атат да. Сиз элдин сөзү менен
аткарасызбы бир нерсени, же өзүңүздүн оюңузду уккан адамсызбы, өзүңүз решение чыгарган адамсызбы, ошону билгим келип атат. Андан кийин эле дагы бир суроо. Негизи аял эркектин бир кабыргасынан жаралган деп коет, ири да, аны түзөбүз десек сындырып алабыз. Ошон үчүн жактырган адамыңызды ошону ар жактан ары өзүңүз алып кеткенге, жакшы кеткенге сиздин колуңузда да байке. Өзүмдүн оюм менен. Бекмамбет берсин анан акыркы суроосун. Мен айта кетчү нерсе, бул жерде турмуш жөнүндө аябай көп сөз болуп кетти да. Анан кайра эле ал нерсени баягы адам сала калат да бул турмуштанчы. Анан кайра эле ал нерсени козгой берген дагы бир чети туура эмес да. Баягы турмуш кылбайм деген нерсени ошол жарга алып барып такайт да. Андан көрү баягы кандай деп коет, мындай бардык эле адам мисалы бир нерсени кылар да, мындай жакшы ой менен, жакшы ниет менен кылат да. Анан эртеңки күнү кандай болуп кетет, биз эч кандай гарантия бере албайбыз. Бул жерде деле отурушпай жакшынакай сүйүш келип туруп эртең мен адам эмес экен деп кеткен. Бул турмушта эле ошол эле да, үйлөнүп атканда жакшы ой менен үйлөнөсүң дагы. Эртеңки күндү мисалы айта албайсың да, ошол нерсеге баягы көп неме кылбай эле коелу деп, басым жасабай эле коелу деп. Жок, бул жактачы Бекмамбет мырза, кечиресиздер мен жооп берсем, биз деген тандап атабыз да, чоң турмуш жолуна жаңы аттаганга кадамдай кылабыз деп тандоо учурундайбыз. Биз ушинтип бул менен сүйлөшүп, болбой калды, кийинкиси менен сүйлөшүп, анан бир туруктуу чечимге мындай аракет кылып атабыз да. Биз эмне үчүн бул мырзага мынчалыкка чейин суроо берип атабыз? Себеби дегенде бир жолу турмуштан жагылган экен, эки жолу Динара айымдагы кайра бир катанын үстүнөн эле болбой калды, кийинкиси дей бербейт да. Анан өзүнүн өмүрлүк жарын түгөйүн тапкысы келет. Мен ойлойм, бул болду кетти, болбосо кийинки аялын ала берем дей турган нерсе эмес, аябай ойлонуп, өзүнө иштеп, үстүнөн туура бир чечимге келиш керек. Экөөңүздөр туура. Динара айым, сиздин акыркы жооңуз болсун. Эми биз дагы Кубаныч мырзаны көп толкундантпайлы. Чайга чыгасыздарбы, бир таанышып көрөсүзбү, мырзаны жакындан билип? Ооба, эми адамды сырттан карап билбейбиз да. Таанышуу чайына чыгып келгенге макул. Баракелде. Кол чабуулар менен ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин куттуу студиябызга баш багып келген кезектеги биздин Кубаныч аттуу мырза талапкерибиз дагы Динара айымды тандап келген экен. Динара айым алгачкы таанышуу чайына чыгууга макулдугун берип, эми колдон келишип аракет кылыңыз. Келиңиздер. Күймесайын, дагы да биз акыркы чечилбей калган мамилелер жөнүндө да кичине токтоло кетсек болот. Азыр бул жакта эфирде Санат мырза менен Мээрим айым жөнүндө. Ордуңуздар деле отуруңуз. Акыркы берүүлөрдө эң көп талкуу жараткан китаптарыбыз. Куш келипсиздер. Куш келдик. Саламатсыздарбы? Сөздү эмнеден баштаарымды билбей Акыркы эфирден кандай өзгөрүштөр болду? Кайра ошол психолог барасыздар. Бизде элдер ушинтип атат да. Жүзүңүздөрдө жылмайып пайда болуп калыптыр демек, жакшы жакка кеткен окшойт, Ооба, мен эми айткам, убага келгенде бардык нерсе болот депчи. Анан биртке сабыр кылсак убага келмек экен. Буга ушинтип келет да эмес убак. Ооба, эми баягы бардык нерсе түп-түз кете бербейт. Биз болгону өткөнкү эфирде айткан сөздөрүбүз чындыкты эфирге алып чыгып бердик да. Чындык мамиленичи. Эгерде биз деле башкаларга окшоп сыртта баары жакшы, мындай болуп атат, же болбосо келип биздин адам эмес экен деген эле бир суроолуу сөздөрдү кыска айтып койсок деле болмок экен да. Бирок биз чындыгындагы 2 жаш ортосундагы мамиленин үстүндө иштегенди, биздин ортобузда эмне болгонун жашырбай эле айтып бердик. Болгону ошол болду. Ооба, мен убага келгенде айтам дегем, баары жакшы буюрса. Эгерде баягы мамиле мындай жакшы кете берсе, ал эме эмес дейт да. Экөөбүз бири-бирибизге кызыктар болдук, бири-бирибизди мындай жогото алгандан корктук. Ошол үчүн күрөштүк деп айта алам. Керемет. Анан бул мамилени сактап калган 2 жактан тең болду деп айта алам. Анан мен Мээримди ошол нерселер болуп кеткенден кийин мурункудан дагы көбүрөөк баалап калдым. Эгерде себеби башка
кыз болгондо билбейм, башка эки жолго чыгып кетмекпиз депчи. Тааныштыгыбыз токтоп калмак депчи. Мээрим дагы мисалы ошол нерсе менен күрөштү, мен дагы күрөштүм. Себеби мындан аркы тааныштыгыбыз жакшы уланып жатат. Сиздер кыз жигитсиздер да. Кыз жигиттен келин өткөнсүздөр. Кыз жигит мамилебиз жакшы уланып. Турмуш мамилесине аракет кыласыздар. Кыз жигит мамилебиз жакшы уланып жатат. Ошол. Саламатсыздарбы, катышуучулар? Канат мырза, Гүлназ айым. Негизи ооба эки жактан тең аракет болгон. Анан мен акыркы эфирде айткам, менден эч кандай аракет болбойт депчи. Санат мырза өзү бир аз мындай жылуу сөздөрдү айтып айтып баштап, мындай мамилеси жылуу болуп баштады. Сезимдерим ачылды деп ушундай сөздөр болду. Комплименттерди айтып, мындай ушундай болду да. Жолукканга жетишкен жокпуз. Анткени Санат мырза жумуш сапарында Кытайда жүрдү. Эмне десем эми? Мээрим айым, сизге суроо бергим келип атат. Мисалы үчүн мурунку чыгарылышта биз Санат мырзага көбүрөөк замечание берип, оңдон, мондай кыл деп Канат мырза дагы аябай айтпады беле, оңдонуңуз, жакшы аракетиңиз жасаңыз деп. Анан ойлойсузбу, ошол элге көрүнүш үчүн биз айтып, молодец, аракет кылыптыр дегиш үчүн эле кылып атат деген сезим келген жокпу же чындап эле ушундай өзүн ачып атат деп ойлоп атасызбы? Чындыгында Санат Бекенен өзүнөн да сурадым. Өзүңүздүн катаңызды билип ушундай болду. Менде да ушундай ой болду да. Ой болгон үчүн өзүнөн сурадым. Чындап эле мен сезимдерим ачылды деп айтты. Анан билбейм. Мээрим, сиз ыраазысызбы Санат мырзанын азыр кылып жаткан мамилесине? Мындай сиздин көңүлүңүзгө толуп атабы же сиз балким сиз көбүрөөк внимание талап кылып атасыз да? Мисалы Санат мырза айтып атат, аракет кылып атабыз, мына монтип атабыз, тигинтип атабыз, бирок сиздин сөзүңүз кичине-кичинеден кылып атат, кичине-кичинеден монтип атат деген эле сөздөр болот. Балким көйгөй сизде болушу мүмкүн да? Нормадан караганда көбүрөөк көңүл буруу талап кылып атат деп ойлойсузбу? Ошондой суроо. Балким ошондой болушу мүмкүн. Негизи Санат Бекенин жумушу жолго байланыштуу болгондо биз көбүнчө эфирден эле жолугуп аттык да. Анан общемдей жолукканда, жеке жолукканда бир 4-5 жолу жолукканбыз да. Анан телефондон эле көбүнчө сүйлөшчүбүз, бирок мен да өзүм деле жолукканга көп убактым болбойт да, ошон үчүн унчуккан эмесмин. Анан мурун мустак мамиле болчу, азыр кичине мындай жылуураак болуп калды да. Ошондо дагы да демек бул жерде жолугушуу боло эле экен, Эми Санат мырза балким жолукканда баары жүздөр жылуу дегендей, сүйлөшкөн сөздөр бөлөк дегендей, көңүл буруу бөлөк дегендей, эми кийинки жумага чейин жолугуп атпаш керек деп ойлойм, Санат мырза. Просто мындай менде дагы мындай 100% ишеним боло элек да. Мындай кичине ишеним бар, бирок толугу менен ишене албай атам да, ачыгын айтканда ошондой болот. Ишенбеш керек деген эле кол чабылдыбы? Негизи өзүнө ишенем, бирок мындай мамилебиз дальше кандай болоруна, келечек кандай болот ошого билбей атам да, кандай. Сезимдерине ачыла баштаганын. Эми сезимдерине өзү айтты, чын эле ачылды деп, анан дальше кандай болот мен айта албайм да. Бул нерсени мен ойлоп атам, эми көпкө деле созуп дагы убакыт керек экен деп ойлоп атам. Санат мырза эми келиптир сырт жактан. Эми кийинки жумада, кийинки эфирлерде сурайбыз, эми жолугушууга чыктыңарбы деп. Буларга жолугушуу керек да, мен оюм боюнча Гүлназ айым. Туура эле. Өзүңүздөр деле ошого кошуласыздарбы? Ооба, балким көбүрөөк жолуксак дагы да билинмек. Санат мырза сизчи? Мээрим өткөнкү чыгарылышта Санат мырза бердим да суроону. Биз эми өткөн жумада деле жолукканга баягы эфирден чыккандан кийин чогуу сүйлөшүп отурдук. Андан кийин эле мен ошо ишим менен кетип калгам. Кытайда болдум. Бул жума буюрса бошмун. Жолугуп, сүйлөшүп, дагы мамилени бекемдөөгө аракет кылам. Болду. Жигиттин сөзү айтылды. Демек кийинки чыгарылышта жыйынтыктарды күтөбүз.
Мээрман сиз дагы аракет кыласыз болушунча, баардыгы эми экөөңүздөр тең иштең аракет кылыңыздар. Көз тийбесинчи ушуларга, Ооба. Өзүңүздөр көргөндөй күтүлбөгөн окуялар, биз күтпөгөн нерселердин баары болуп кетти. Учур менен пайдаланып, жакшы жаңылык менен айта кетели, бүгүнкү күндө үйдүн ремонтун жасоодо ар бир элемент экологияга зыян келтирбей, ошол эле маалда инновацияларга дагы жооп бергидей болгонуна чоң көңүл бурулуп жатат, туурабы? Ар бир адам өзүнүн үйүн өзгөчө жасагысы келет. Ооба, мына ушундай замандын өнүгүшүнө ылайыктуу ар кандай көрүнүштө өзүңүздөрдүн табитиңиздерге ылайыктуу заманбап жасалганын каалайм десеңиздер, анда Аза декорго кайрылсаңыздар болот. Бул жакта номерлер, инстаграмдар жазылып турат. Үйүңүздөрдү жумоктогудай кылып жасаңыздар. музыкадан жан дүйнөңүз рахат алабы? Ооба, албетте, мындай жагымдуу, эң сонун профессионалдуу музыкалардын баарын чертип берген 9 торонун жигити Эрлан Тогузбаев кол чапкылабы. Жана ошондой эле өзгөчө мындай катышуучулар менен талапкерлер болсо да жан дүйнөм рахат алат. Сиздикичи? Ооба, экөө табышып, андан ары мамилесин угуласа, андан да рахат алат. Ал эми экөө үйлөнсө жан дүйнөм жагылат деп. Албетте ушундай жагымдуу кабарлар көп болсун деген ниетибиз бар. Ооба, бүгүн биз сиздер менен коштошпойбуз. Эртең кайрадан жума күнү 20:30 көрүшөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, Гүлназ айым, сиз да көрүүчүлөргө айтып кетсеңиз болот. Анткени акыркы убакта көчөгө чыкпа, магазинге барба, телефон менен сүйлөшпө, комментарийге кирбе, баардыгы биз жолуктук долбоорунун көрүүчүлөрү баардыгы үй билет ушул жөнүндө сөз болуп атат да. Ооба. Мен дагы байма-бай байкап турган учурум, анткени мен билесиздер, элибиздин жакшылыктарына көп кызмат кылып, тойлорго барсам дагы сөзсүз түрдө жок дегенде бир эки апа келип, биз силердин ар дайымкы көрүүчүлөрүбүз, уланткыла деп катышуучулар жөнүндө өздөрүнүн пикирин байма-бай айтып келатышат да. Сиздин чыгармачылыгыңыз жөнүндө суроолорду унутуп, биз жолуктук жөнүндө эле суроолор болуп калдыбы ошондо? Ошондой болуп кетип атат. Ошондой эле суроолор болуп туруш үчүн биз жолуктук долбоор өзүнүн жумушун активдүү улантат. Эртең көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Эртеңкини күтөбүз. Сөзсүз күтөбүз. Биз жолуктук миллиондордун арасынан ардап сезим